Birinci mikrofon. Рахмат, Дастан Артысбекович. Бүгінгі күндегі Қырғызстандағы саяси қырдал тұруқты деген адамдың ақыл есі тұруқты емес болуш керек. Қырдал жеңілдеп қалған деген киши епкіндеп қалған киши болуш керек та. Мына ушундай қырдалда өкмөт башчы өзү башында отуруш керек. Күч коопсуздук кеңешинин башчысы отуруш керек. Ички иштер министри отуруш керек. Буларга башка эмне керек? Кара булут, каргаша каптап турганда булар кабинетинде көлөкөтө туруш керекпи? Анан элдин алдына чыгат дейсиңер. Чыкса кече чыкпайбы? Кече телевизорго чыкпайбы? Биз премьер-министрди таппай койдук го. Ички иштер министрин таппай койдук го Курсан Асановдон башкасын. Кайда жүрдү эле? Ошол кезде чыгып айтса болот беле? Эй, туугандар, мындай сабыр кылгыла деп премьер-министр, ички иштер министри, УКМКнын башчысы, башка прокурорлор бир да чыккан жок. Башын катып жатышты. Бүгүн бияка келишти. Анан азыр буларды жөнөтөрөйүк дейт. Курсан Асанов өзү жетет. Өмүр бою ошол чыгып келет. Башка генералдардын бары ушул жерде отуруш керек. Бүгүн президенттин кереги жок. Президент ал эс алууда жүргөн болчу. Сиз таласта жүргөн болчуңуз. Өкмөт башы ушул жерде болгон. Мына керт башы менен ушулар жооп берет. Ошондуктан бирин дагы кетирбей, келсе келет. Басса басып алат. Андай акмакчылыкка барбайт деп ойлойм. Бирок күч структура бардыгы башчы ушул жерде отуруш керек. Ушундай сунуш кирсем, рахмат.